Бул мектеп ушул биринчи кандайдыр бир деңгээлде окуучуларды табигый кырсыктан сактап калууга таптакыр даяр эмес. Себеби дегенде биз Азаттык плюс келгенде гана анан булар ар кандай даярдыктарды эми көрүп башташты. Көрсө министерстводон башка жактан келгенде деле мектептин директорлору башка жактан келген ушул атайын ушул табигый кырсыктан сактоо боюнча адистер атайын мектептерди алдын ала даярдап коюшат экен. Алар дагы келишет, алдын ала даярдалган мектептерди гана көрүп кайра кетип калышат экен, ошого ишенип. Бизде болсо азыр атайын даярдалган бир мектепти көрүп келгиле деп ошого сунуш кылышты эле. Биз ал жакка барбай мындай даяр эмес турган эле мектепти тарттык. Көрсө бул мектеп таптакыр даяр эмес жардамга. Азыр сигнал берилди, окуучулардын бардыгы кандай болот? Көрөбүз азыр. Окуучулардын баары паникага түшүп, буларга кандайдыр бир күлкү болду. Алмазбек, эме яктасың? Сен шашпайсыңбы? Күлүп жүрөсүң ойноп. Кээ бири күлүп ойноп жүрөт, кээ бири ырдап жүрөт, кээ бири чуркап атат, кээ бири күлүп бизди карап күлүп атышат. Бул жакта болсо мына эжеке дагы качып келатат. Негизи мугалимдердин милдети менимче окуучуларды сакташ негизгиси. Бул жакта болсо мугалимдер өзү баш болуп биринчи болуп качып кетип калышты мугалимдер. Окуучулар артынан чыгып атат мугалимдердин. Келсең, бир мүнөт. Не болуп атат? Бул жерде эме жетиптирөөгө каршы эме болуп атат. Эшке чуркап эме болуп атат, даярданып атабыз. Жетиптирөөдө ошондой кылыш керек бекен? Ооба. Буга чейин биле белең? Ооба. Эмне болгондо качып чыгыш керек? Былтыр жетиптирөө болду эле, ошону мындай даярдык көрүп атабыз да. Жетиптирөө болот экен жакында. Жок, ошого каршы дейт. Даярдык дейт. Биринчи жардам кандай болот? Сен досуңа кантип жардам көрсөтө аласың? Биринчи эме кичинекей жаш балдарга да эме кылып анаяктан эме мындай көтөрүп турчу, чыгылып кетсе, бир жер ооруп калса же ошону көтөрүп алып түшүп кеткен. Ошондой жардам. Сен кантип билдиң азыр жетиптирөө болуп атканын? Аны азыр эчкилер кирип айтты, 3 жыл звонок болот, ошондо чыгып чургайсыңар деп. Ага чейин билчү белең? Ооба. Былтыр ошондой болгон. Азыр эчкилериңер биз азыр камерага тартышат, анан даярданып тургула деп айтып чыгышты ар бириңерге. Ооба. Кирип. Ошондон кийин билесиңер деп эле айтты. Ооба, билебиз деп чыктык. Азыр кыскасы азыр звонок 3 жолу басылат, анан кийин качып чыгасыңар деди да. Ооба. Эчкилериң ар бир класстарга кирип, Ооба. Рахмат. Көрсө эжекелер дагы бизди сыртка эптеп азгырып чыгып, даярдап коюшка үлгүрүп калышкан экен эжекелер. Эжем, эмне болуп атат? Мынеке чыгышты баары эч кандай жыгылуулар болгон жок. Бардыгы даяр экендиктерин билдиришти. Кантип качып чыктың мындай? Балдардын баары төбөлөп койду бутуңу? Жок. Элден эң биринчи мен чыктым. Кантип биринчи болуп калдың? Балдар чуркап кетип аттыр, анан мен дагы кошулуп алдым. Ашып кеттиң барынан? Ашып кетиш кандай мындай? Сен ушундай кыйын чуркайсыңбы? Жок, Бирөөнү төбөлөп койдуңбу? жок. Жан керек болду. Жан керек болот. Сен кантип билдиң анан ушундай жерде ушундай болуп атканын? Жетиптирөө болуп атканын? Звонок сигнал келет. Кандай сигнал? Узун сигнал болот. Бир жолубу же канча жолу? 3 жол болот. Жетиштирүү болгонуна бир 20 мүнөттөй болуп калды, бирок бул жакта эшик дагы ачылбай атат. Кандайсыңар? Эмне болду? Катып калыппы? Ошон үчүн катып калыптыр. Ичинде окуучулар калып калдыбы же кандай? Жок. Окуучулар мына жактан чыгышты, Баягы окуучулар адашып, кээ бир билгендер ушул жак менен келип алышпадыбы? Ал жерде бир мугалим турду да. Директору туруп атпайбы жердечи. Бул жакка туруп, ар жакка бул иштебей калды деп э? Бул жерге сел киргенде мына жерге сел толуп калган. Ошондо биз чыгаргандан кийин мынаны Азыр. Досум, бул не деген эшик? Бул не эшик? Эмне кылыш керек бул? Кандай эшик? кандай эшик туруп атат? Жетиптирөө болгондо ушул эшиктен чыгыш керек да. Запас эшиги десеңер жетиптирейин да. Жетиптирген. Болду. Мына биз окуучуларга суроо берсек эжекеси артыбыздан эле жооп берип атат. Тилекке каршы ошо жана айтып атпайсызбы, ошо мен берген кабарларым, мен берген билдирүүлөрүм бул элди мындай тынчсызданып паника жаратып атат деген. Менимче биринчи ирет паника эмне себептен болот? Биринчи ирет паника информация жоктугунан болот, маалымат жоктугунан болот. Экинчиден
паника биздин эл даяр эмес мындай нерселерге. Эмне дегенде биринчиден мен жашаган үйүм катуу жер тирөөгө туруктуулук бере алабы деген суроого жооп бере албайт. Ошондуктан коркот киши. Экинчиден мен балдарым окуп аткан мектеп катуу жер тирөөгө туруктуулук бере алабы? Менин баламды окутуп аткан мугалимдер катуу жер тирөө болгондо өзүн өзү кантип кармаш керек, балдарды кантип сакташ керек деген жөнөкөй эле бир иш чараларды жасай алабы же жокпу? Биз аны билбейбиз. Ошондуктан коркобуз. Ошондуктан менин берген маалыматтарым ал деген элди баягы дүрбөлөң түшүрүп же паника кылыш үчүн эмес. Бул деген элдин билимин көтөрүү, элдин даярдыгын көтөрүү катары айтылган сөздөр. Үч жолу звонок басылганды ким укту? Андайда эмне кылыш керек? Андай эшикке чыгып 20 секунддан ичинде класстан чыгып кетиш керек. Анда биз эмне отурабыз? Акырын. Кое турлар. Эмне болуп атат? Жок, ал кое тур деген болбойт да анда. Булар үч жолу басылды. Силер күтүп турушуңар керек, Силер эмне турасыңар? Кандайсың? Бул жерде аябай кооптуу экен, Не болуп атат, эже? Не болуп атат? Не болуп? Не качып кеттиңер? Жер титиреп атат, жер. Окшолор баары ошо качып кетти, Ооба, качып кетти эле чыгардык. Бул эмне, эже? Эже, кой турсаңыз. Бул эмне? Бул жол инспекторунун эмеси. Машиналар жол движениясын токтотпосок. Азыр мына жол кыймылына транспортту тосуп атышат. Бул машина токтобойт экен, жүргүлө көрөбүз. Машина токтоду. Кыздар кандайсыңар? Шоферлор токтотуп атышабы же токтотпой кетип атышабы? Токтоп атышабы? Бардыгы эле, Кандай саксакал? Иштериңиз? Кудайга шүгүр. Эмне болуп атат бул жерде? Бул жерде учение өтүп атат. Сиз кантип билдиңиз аны? Мына флагтарынан, формаларынан билдик да. Учение өтүп атат, Сиз кичине мыйзамды сыйлап токтодуңуз. Токтодум. Гаилер тоскондо токтойсузбу? Токтойбуз да. Макул, ийгилик, рахмат. Кандайсыңар? Айдын. Канчынчы класста окуйсуң? 3-чү. Атың ким? Толгунай. Толгунай, азамат. Эмне мынтип отуруп алдыңар? Ырдап атасыңар же, эмне болуп атат? Экскурсиябы? Жок. Бул эмне кылып атасыңар? Садан атасыз. Азыр эмне болду жакта? Жетиптир. Жетиптир болду, Силер качып чыктыңар, Ай, азамат. Төрөк болуп отурганыбыз бул жер титирөөдөн бири-бирине неме болушу да. Бири-бирин жөлөп Бекем болушу. Бизге жарандар. Сүйлөшүүгө? Өзүң акыбалың кандай? Азыр эмне сүйлөшүп атасыңар? Бизге кичине эмне сүйлөшүп атаңар эле? Азыр бирибизди жоктоп, жалакыбызды сурап, ошондо турабыз. Айланбай турабы, көңүлүң айланбай турабы. Бири-бириңердин акыбалыңарды сурап, Ким эмне болуптур? Ким бутуп эленип калды? Баары эле жакшы азыр. Баары эле жакшы азыр. Тез жардамга чалдыңарбы, чалексиңерби? Жок, чалдыкпыз. Чалганга негиз жок деме? Баары эле жакшы. Биздин Кыргызстанда мен полностью Кыргызстан боюнча айта албайм. Биздин ушул Ош облусунун Каракулжа району үчүн эле жооп берейин. Каракулжа районунда 54 мектеп бар. Бирок 54 мектептин бардыгы ушундай эле өзгөчө кырдаалдарда кантип өзүн алып жүрүү боюнча даяр деп мен айта албайм. Себеби биз мына 5 мектепти гана даярдаганбыз. 5 мектеп жакшы даярдыгы бар, өзүңөр көрүп турасыңар. Бирок калган 49 мектепте даярдык бар. Ушундай күтүүсүз түрдө жер титирөө болсо, окуучулар паникасыз, эч кандай башаламандысыз, дүрбөлөңсүз чыгып кетет дегенден алысмын.
даярдыгы жок. Себеби бул билим берүү министрлиги атайын сабак кылып киргизип, бул толук